Тогуз Тороодо митингге чыккан миңден ашуун эл жаңы курулуп бүтүп, бирок ишке бериле элек алтын угоочу комбинатты өрттөп жиберишти. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги иликтөө иштерин баштады. Маалыматка караганда 11 апрелде мекемелер аралык комиссия GL Макмал Девелопинг алтын угоочу комбинатынын иши боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Аларга жолугуу үчүн келген 1000ге чукул адам таш ыргытып башташкан. Милиция кызматкерлери комиссиянын мүчөлөрүн коопсуз жайга алып чыгып кетишкен. Кийин эл алтын угоочу комбинаттын аймагына кирип талкалап өрттөп башташкан. Ал жерге өрт өчүрүү кызматы чакырылып, бирок комбинатты өрттөгөн эл жолду тосуп салганына байланыштуу өтө албай калышкан. Митингчилер ыргыткан таштан 3 милиция кызматкери жаракат алган. Окуядан кийин премьер-министр Тогуз Тороо районунун акимин кызматтан бошотууну убадалады. Комбинаттын ишмердүүлүгү элге зыян деп тургундар 2 айдан бери бир нече жолу митингге чыгышкан. Март айында комбинаттын курулушу токтотулган болчу.